Андарактын жашоочулары айылдагы чоң мечитке гуманитардык жардам чогултуп жатышат. Анткени 3 күн мурун айылдын эркектери толук чогулган тарабих намазы маалында кыргыз-тажик жаңжалынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү сунушу айтылган болчу. Ошондон бери мечитке каттагандардын саны үзүлгөн жок. Mana el bunu qarangizlar, mana körpü töşögünü olib kelip otat, qo'ldan kelgan narsani, mana buni qarangizlar, mana shu nimesini olib kelgan, mana yoqda qalpoqlar, mana dastarxon, mana yoqda mana nimelerdi bardığı, mana shu nimelerdi kiyim kechakda bu yoqda. Mana korobkalarda bor-ku, korobkalarda xosta var, mana çaynik, piyala, mana nime şu rozgorga kerakli narsalarda olib kelib, mana yoqda biz nima upakovka qilib qo'ygan, yo'lda borayotib sindirib nima bo'lmasin degan, o'yda biz mana upakovka qilib qo'yganmiz. Mana yoqda tagida gilen bor. Андарактыктар жаңжал чыккан чегарадагы айылдардын тургундарына буга чейин дагы кол сунган. Ого атылган күндүн эртеси жергиликтүү тургундар 300 000 сомго жакын акча чогултуп, ага азык түлүк күйүүчү май жиберишкен эле. Ал учурда Лейлекти Баткен менен байланыштырган жол жабылып, райондо күнүмдүк жашоого керектелүүчү товарлар тартыш болуп турган. 28 000 дейт, 6 000, 5 000, 3 000. 15 000 mana. Bu elden çoğultkаны да, bu mana yoqda. Tagın çoğulup atat, mana 70 000 tagın бар да, mana Nargi Muhalladan şu Vasitov Hakimcan degen mektepte direktörü baş bulup Nargi nimeden yığılgan. Endi bunu o mana hazır nimege agar kerek bolup kalsa ertte mana uydurdu nime vastani qilishga beribizde tagın biçi pul yığıp koygan biz. Сумбула айыл өкмөтүнө караштуу Андаракта 8130 жаран жашайт. Алар Кылка Тажик улутундагы Кыргызстан жарандары. Айыл Лейлек районунун борбору Исфана шаарынан 12 чакырым алыстыктагы өрөөндө Искир айылы менен канатташ жайгашкан. Эки айылдын жайыты жана ичкен суусу бир. Мына мен жолдош түшкөн сүрөттөр. Мына. Да бир сүрөт турапа эсилип. Мен эс окуп жүргөндөгү сүрөтү ошол. Кыргыз айылы Искирада туулуп өскөн Махмурет Акимова 1971 жылы Андаракка келин болуп келген. Ал инсульт алганга чейин айылдын төрөтүүндө 30 жыл иштеди. Акимова чегарадагы кыргыз-тажик жаңжалын ар дайым оор кабыл алат. Анын пикиринде чегарадагы ок атышуу эки тарапка тең пайда алып келбейт. Мен үчүн тажик-кыргыздардын урушу аябай катуу тийди, себеби мен кыргызмын. Себеби жолдошум тажик, балдарым да тажик. Men мынтип жашашын ичем калабам. Эки элдин мынтип жашашыны, мынтип бирге бир отношение кылышын мен аябай калабаймын, балам. Андарактан Кыргыз-Тажик чегарасындагы Максат айылына көчүп барган 10 чакты түтүн бар. 29 апрелде алардын кээ биринин турак жайы өрттөлдү жана тонолду. Жабыр тарткандардын бири Хамза Устаев. Mana кухня edi. Кухня edi. Бак эшик edi, mana бакта. Эшик. Mana бакта bitta комната, mana бакта bitta комната. Бакта bitta комната, бакта bitta комната. 4 комната да. Хамза Устаев Максат айылына 3 жыл мурун көчүп келген. Өзү Лейлек районунун түрө кыдырып балдардын кийимин сатат. Ок атылган күнү анын үй бүлөсү Максатта калып калгандыктан мектеп жашындагы уулу аябай коркуп калган. Бирок Хамза Устаев өз жеринен эч жакка кетпей турганын айтып жатат. Эч ким кетпейт уйдан. Ким кетет уйдан? Бул маны ем. Каяка кетем, например, уйдан каяка кетесиз? Мен кетпейм, лично мен кетпейм де. Серьезно. Устаев айылдашынын үйүндө убактылуу жашап жатат. Анын өрттөлгөн үйү 2 айдын ичинде курулуп бүтөрү айтылды. Максат айылдын тургуну эч нерседен өксүгөн жок. Анткени бул айылга Кыргызстандын булуң бурчунан гуманитардык жардам келип жатат. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Лейлек району.